Assalamu alaikum YouTube görүүчүлөр. Bardığınızlardan kutmandуу күнүңүздөр менен. Мен сиздер менен бүгүн май токоч жана эт менен жасалган беляш тамагын жасайын деп чечтим. Анда эмесе чогуу көрүңүздөр. Беляштын камырын ачытып алабыз. Ачыган камырга фарш салып, анан майга бышырабыз. Камырым ачыды мынакей. Камырына туз керек, суу керек, дрожь керек. 1 saat ачытып алып, анан мындай камыр ачыгандан кийин фаршын аралаштырабыз. Эт менен пияз, туз, мурч, карамуш татымына жараша кошулат. Андан кийин жакшылап аралаштырабыз. Канча сочный болсун десеңер, суу кошушуңар керек. Суу кошсоңор абдан сочный болуп, сорпосу менен болот да. Мынакей мындай кылып аралаштырасыңар жакшылап. Сууну коркпостон эле кошо бергиле, мындан дагы суюгураак кылсаңыздар болот. Мынтип камырым ачыгандан кийин тоголоктоп алам камырларды мындай кылып, шарикче кылып. Колуңарды суу май менен майлап алып тоголоктосоңор аябай ыңгайлуу болот, колуңарга жабышпайт. Мынтип шарикчелерден тоголоктоп алсаңар, даярдап канча штук жасайсыңар, андан кийин фаршыңарды салып, жайып түйүп бышыра берсеңер болот. Жайганда өтө жука кылбашыбыз керек. Өтө калың кылбашыбыз керек. Орточо кылсак көп жакшы бышат. Жука кылсак калдырап калат. Жайып алып, фаршын салабыз. Мен чийки эт менен эле жасайм. Кээ бирөө кууруп алат экен, кээ бирөө бышкан эт менен жасайт экен. Бирок мындай жасасаңар деле өтө даамдуу болот. Четтерин жакшылап кармашыңар керек. Майга түшкөндө суусу чачырайт. Мен пирожки сыяктуу кылып түйдүм. Муну болсо хашан сыяктуу кылып түйдүм. Мындай кылып хашандай кыласыңар деле, жалпайтып койсоңор. Мынакей. Дагы бирөөнү түйүп көрсөтөйүн. Муну деле хашандай кылабыз, бирок ортосун тешик кылабыз. Мынакей ортосу мындай тешик болот. Каалаганыңардай түйүп бышырсаңар болот. Майды өтө көп куюп бышырсаңар да болот. Мындай кылып эки бетин оодарып бышырсаңар да болот. Мынакей жакшынакай болуп бышты, өтө даамдуу, жакшы жыт менен жыттанат. Азыр эми ичин байкап көрөбүз. Мынакей азыр мунун ичин ачып көрөйүн. Эти бышты, мына эти бышыптыр, пияз да бышыптыр. Мынакей. Бышпай калат деп коркпоңуздар. Если бышпай калат деп корксоңуздар, фаршын азыраак салсаңар болот. Көбүрөөк салсаңар деле болот. Абдан даамдуу, жыты да буркурап, табитти ачат. Жасап жеңиздер силер дагы. Беляшини бүткөндөн мондай калачык сыяктуу май токоч жасадым. Абдан даамдуу болот бул май токоч дагы. Силер дагы жасап жеп көрүңүздөр. Сен менен күлүп тосчу таңда, катылган башкача сыр барбы? Сен барсың, сен бар үчүн жаным, мен бармын. Sen менен бакытымды сезем, sen менен бактылуумун демек. Sen барсың, сенин барың жаным, дем берет. Sen барсың, бактылуумун жаным, sen менен.